Hadiste айтылған кимдин жүрөгүндө кыпында иман болсо ошол бейишке кирет дейт. Ооба. Дагы бир хадисте кимдин жүрөгүндө кыпында текеберчилик болсо ошол бейишке кирбейт дейт. Бул да туура. Ал эми адамдын көпчүлүгүндө экөө тең бар деп ойлойм. Ошондо адам бейишке киреби же тозокко киреби дейт. Суроо дагы туура. Жана биз айттык, өлүмдөн башканын баарысында дары дедик. Бирок ал деген сөз көп ооруга дары деген сөз. Ошол сыяктуу жүрөгүндө кибир болгон адам кибирлик кылып жүрүп, бейишке баргандан куржалак калып ыктымал жогору деген сөз болот да. Кибир кылганда намазга кибирлик кылат, алымдар урмат кылгандан кибирлик кылат, намазга келгенден кибирлик кылат, сабакка келгенден кибирлик кылат, досторуна кибирлик кылып отуруп, тозокко чөп тургандарга жакын калат деген сөз болот да. Урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн анан чыныгы иман менен кибирдүүлүк бири-бирине кошпойт. Бири-бирине кошпойт. Эгерде чыныгы иман болгон болсо, анда кибирдик азайыш керек. Анан ал да өзүн мен кадыр баркы, мен иззатым дей берген менен ол анык эле кибир болуп тура берет. Анан ушундай. Кече бирөө суроо берди. Неме деп суроо берди? Неме деп? Силер Кудайдан коркосуңар, анан Кудайды сүйөм дейсиңер. Кантип бир учурда эле сүйүп, анан бир учурда корко бересиңер? Нито деген суроону. Андай эмес, урматтуу бир. Мисал катары айттым мен, мына ата энебизди, атабыздан коркобуз, анан атабызды жакшы көрүп, атабызды сыйлайбыз да. Чүнүктүү урматтуу бир тууганым, анан сөзсүз түрдө коркуш үчүн андан жаман көрүш шарт эмес да. Ошол сыяктуу Кудайды коркуу, Кудайды сүйүү, анан Кудайдан үмүт кылуу бардыгы бирдей болгондо гана биздин момундук сыпатыбыз көркүнө чыгат. Йод сууга кошулганда дааратка жарайбы же жокпу? Биз айылда турабыз, сууну алыстан алып келебиз. 500 литр бочкага куюп алабыз, биз да жолуксак болуп алыска келдик алыстан. Йод кошулган сууга кошулганда суулук табият өзгөрбөсө, суунун түсү сапсары болуп кетпесе, суунун жыты өзгөрүп кетпесе, суунун коюлугу өзгөрүп кетпесе, суу катары сапатын жоготпосо, анда боло берет. Сиз да жолугуңуз.